Азырда şu жайлоо мал айдап көчүп келе айттык эле, азыр торпоктор жүктөп келе айттык эле, мына көткөзгөнгө жүгүбүз бар эле, мындан өтө албайбыз. Ушундан ары атеша кылып кетет. Азыркы мына күн ачык эчтек эмес, ал күн жаан чачындар болуп калганда мал айдай албай, эшек атка жүгүң артып, жерди ыс-тыз болуп кетесиң. Кээде ушу чатыры жок, эшикке жүк алып кете албай, нанын сеткасы алып кетип калган күндөр амала. Эми жолдун акыбалы ушундай да жылда. Өтө албайбыз, азырда өтө албайбыз, эмнерден башта турат. Бир ал Нива, Сива немелери гана өтпөсө өтө албайт. Айым кыйын жамгыр болуп анан ал немелерде кыйын ылайчылык болгондо, ал Нивалар деле бир кыйынчылык менен өтүп калат, УАЗдар деле өтө албай калат. Жолдун акыбалы ушундай да, бир карап койсо жакшы болот эле да. Мен ушул жердин тургуну катары, менче айтканда, бул жерге мен постоянно шаардык кеңеште өзүм деле какшап келе жатам. Айткан сайын эле өзү айтып калышат, Талант Даданович, сиз постоянно ушул жөнүндө тагырайып эле дей бересиз, кызуу дей бересиз деп айтышат да. Бул жерге мында келбегенден көп билишпейт да. Бул жерде жашап, бул жерди көргөндөн кийин ошондо билишет да. Мисалы үчүн шаарда эч кандай эмеси жок ал жакта. Ал жактарда мына столплары бар, иче турган суулары бар, жолдору жакшынакай. Анча жерлери бар, а бирок бул жердин жолдорун азыр сиздер көрдүңүздөр го. Эл баса турган жол жок. Кышындасы бул жака вообще адам баса албайт. Бул жака келе алышпайт. Ошо элдин эмеси дешин чын айтканда элдин көйгөй кыйын да. Бул нерсени мен да өз көзүмөн көрүп, эмне үчүн ушу шаардык кеңеште мен өзүм дагы аракет кылып, шаардык кеңеш депутатына айткан сайын дагы анча колдоо болушуп атат. Анан бул жерде билбейм, же саясат аралаштырып атышабы. Митип карап көрсөм, бир эки жерде угуп калдым, чын айтканда бул жерде саясат аралаштырып кетип атат да. Кызыл суу айылында бардыгы турак жайларга коопчулук жок. Ал убагында 1978-94 жылдары Кызыл суу айылынын 9 участкасында жер көчкүгө коркунучу пайда болгон. Андан 94 жылдары мамлекеттик комиссия жеринде изилдөөлөрдү жүргүзүп, жер көчкүдөн 66 үй бүлөгө кооптуулук бар деп тапкан. Бул бир гана ошол убакта жер көчкүнү гана эсепке албастан, бул айылда келечексиз, неперспективный деп, жол шартын эске алган. Кышкы убактардагы кардын көп жаашы менен жолдор жабылып калат. Ошосун эске алып менен бирге ошо 66 үй бүлөнү коопсуз жерлерге көчүрүп чыгаруу боюнча чечим кабыл алган. Ошол мезгилдерде мамлекет тарабынан 66 үй бүлөгө 24 000 сом өлчөмүндөгү акчага курулуш материалдары, турак жайларын куруп алыш үчүн жардам берилген. Мэрия тарабынан, Жалал Абад шаардык мэриясы тарабынан